Достор, азыркы учурда биз банан өстүргөн жерге келдик. Карасаңыздар, банандардын чындап өсүп турганын биринчи жолу көрүшүм. Мындан 1-2 же 3 чыгат экен, ар жак бир жак бытагынан. Анан бул бышкандан кийин ошол жерден кесет экен дагы, буларын терип алат экен дагы, сатат экен. Анан калгандарын ушул жерге эле таштап салат экен. Себеп дегенде бул мындай удобрение катары кетет экен. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта тартып койсоңор өтөсүн, теплица экен. Мындай ичи сырттагыдай погода эмес, сыртта аябай ысык болуп атса, бул жакта мелүүн, салкын, анан бир аз нымдуулук сезилип турат экен. Жер дагы ошо ным экен да. Ошол достор, бананды айтып атышат, бул жактагылар дагы Кыргызстанда эле өстүрсө болот. Эгерде ушундай ыңгайлуу шартты түзүп койгон болсо деп, балким сиздерге мындай альтернативный вариант катары айта кетели. Эгерде ушундай бананды Кыргызстанда деле өстүрсө болобу десе, демек болот экен. Эгерде ыңгайлуу шартты түзө турган болсо. Бананын жеп көрдүк, аябай даамдуу экен чындап. Анан баягы биз жегендей чоң эмес, кичинекей болгон даамдуу банандар экен. Саженцы поставляют? А фиданлары nereden alıyorsunuz mesela? Türkiye'de değil mi? İtalya'da var, Türkiye'de. İtalyanski есть, турецкий есть. Итальянский тоже. Есть, да. Ondan 3 dönüm. 30 соток экен да бул жер? Ошондо орточо 120 килограмм, 100 килограмм деп коелу, бир жылда берет экен. Минимально. 100 килограмм, ошондо 100 килограмм 180 тонна. 180 тонна гектардан. Бул эме эмес, дүрүм эмес. Dönüm değil yani. Значит, 18 tonna. dönümden 10 dönümden Evet. 20-200 ton. 200. Ордунан үзүп жеген кандай экен тилек? Bakımı nasıl bunların? Азыр оступ көрөмүз. Mesela gübresinde yok, bunda yok mesela. Sıcak olmayacak, nem olmayacak. Nem olacak değil mi? Yerden Дамы башкача экен. Basit mi Бул bakımı? көрүнөр банан негизи бизге көбүнчө банан келип аткан ал тропический мамлекеттерде малды багат да ошондой банан менен кормовой. Бул болсо кичинекейирээк болот. Yok bunun gibi olmuyor değil mi yani? Байкасаңар банандын эмелери кичирээк. Ошол үчүн бул эме да. Көбүнчөсү ушундайды жешет да. Дамы сонун экен. Банандын өсүп атканын көргөндөн кийин клубникадан баш тартып салган жоксузбу? Жок, банандын эми бизнес жагынан клубниканан да пайдалуураак экен, бирок биздин идеябыз ошол клубникада да баягы өстүргөнгө жөнө Кыргыздын элине бизге өстүргөнгө ошол абдан ыңгайлуу да, жөнөкөй да. Кандай экен? Бананым мындай кичинекей ошого карабастан жашылдагы, бирок даамы аябай жакшы экен. Мисалы 100% быша электей, бирок 90% уже бар. Аябай жакшы экен, мага жакты. Кыргызстанга өстүрсө, мындай мүмкүнчүлүк болсо өстүрөт белең? Өзүмбү? Эгерде инвестор табылып кала турган болсо. Билбейм, ойлонуп көрүш керек ал боюнча. Так бул жактагы мындай эксперттер айтып жатышат, ичиндеги микроклиматты даярдап, мындай өз учурунда удобренияны берип, температурасын сактап, влажностьты сактап турсаң, мындай өсө турган эле мындай мүмкүнчүлүктөрү бар депчи, өсө турганга.